Кыргыз бийлиги башкы оппозициячы лидер Өмүрбек Текебаевдин жолун тазалоонун амалын эптеп ишке ашырды. Соттордун колу менен мыйзамсыз каматып жиберди. Бийликтин бул аракети көптөрдү жийиркентип, ал эми сот тармагына болгон эл ишенимин таптакыр жоготту. Анткени бүтүндөй кыргыз эли 10 ай бою Текебаевди соттогон соттордун саясатчынын айыбын далилдеген бир да фактыны таба алышпагандыгына күбө болушту. Кыргызстандын бир жаркыраган, жанып турган чоң бир жылдыздуу саясатчысынын аркасынан абдан чоң ушундай бир туура эмес, адилетсиз баягындай сот иштеринин болуп аткандыгы, тергөө иштеринин болгондугу, буну өзүм мындай бир нормалдуу деп эсептеген ар кандай кыргызстандык көрүп билип туюп эле турат. Эми болоруш болду, боесу канды деп унчукпай калсак, анда биз ошол акыркы 5-6 жылдагы болуп аткан сот жаатында болобу, бийлик жаатында болобу, абийирсиздикти, теңсиздикти, адилетсиздикти анда мойнубузга алып, эмне болсо ошо болсун деп жашай турганга макул болгон деп болобуз. Бирок мен өзүм характерим боюнча андай эмесмин. Мен ачыгын айтышым керек. Эми камалды, макул 8 жылга камалды. Болгондо туура эмес камалды. Каяктагы бир сел-саяк бир Россиянын бир аты жыты жок бир инсанынын бир ооз сөзү менен ошондой нерсеге кириптер болду. Биздин эң алдыңкы, эң биринчи, эң атактуу, эң чынчыл аракетчи саясатчыбыз ошондой болуп аткандыгы жандикей айтат. Текебаевди жок жерден жалаа менен айыпка жыгууда башкы прокуратура орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүн колдонгон. Ал Текебаевге мындан 7 жыл мурун Альфа Телекомго өзүнүн адамын коюш үчүн $1 миллион пара бергем дегенин КТРК аркылуу тынымсыз берип жатты. И было предложение купить компанию Мегаком. Значит, поступила она от Текебаева. Я для обсуждения этого вопроса приехал в город Бишкек в мае 2010 года, в начале мая 2010 года, и встретился с Чотоновым и с Текебаевым и обсуждал вопрос о покупке компании Мегаком. Встречи были сначала официальные, мы встречались в Доме правительства. На тот момент Текебаев занимал должность первого заместителя председателя правительства, поэтому мы встретились с ним в кабинете, где, значит, он спрашивал о серьезности моих намерений, почему я могу купить, о моем финансовом состоянии, о деньгах и прочее. И что я думаю делать с компанией Мегаком. Я рассказал, что я считаю, что компанию Мегаком нужно развивать, нужно закончить тот корпоративный конфликт, который на тот момент был. Там было много учредителей, в том числе, которые находились за пределами Республики Киргизия. Алгач 300 миң, андан кийин $700 миң ортомчулар аркылуу Текебаевге бергем деген Маевский бул акчаларды Текебаев алганын тастыктап бере алган жок. Ага болбой башкы прокуратура менен УКМК анын көрсөтмөлөрүн жагдайга жараша өзгөртүп берүүгө жардамдашып жатты. Ошентип Маевский көрсөтмөлөрүн 9 жолу өзгөрттү. У нас в 2016 году была холодная зима. И у нас просто в этом здании, в 4-м этаже, в последние дни января, 9 числа, значит, у нас прорвало все. И дело в том, что мой офис был затоплен. У нас фактически была вода. И были уничтожены компьютеры, была уничтожена документация и так далее, и так далее. Текебаевге каршы жалган көрсөтмө бергендердин бирөө Мегакомдун азыркы гендиректору Азат Базаркулов. Ал орус ишкерлеринен Текебаевдин акча алганын көргөн эмес, маркум Мамат Керимовдон уккан. Ал эми Алексей Модинди компанияга гендиректорлукка коюуну Текебаев менен Чотоновдун катышуусунда сүйлөшкөнбүз деген. Бул айтканын тастыктап беришүү киши жок, сотто калпы чыккан. Действительно, ошол убакта сүйлөшүүлөр жүргөн. Илгер анан кийин дагы 2011 жылы Талант Мамат Керимов мага айтып берген, что действительно Текебаев акча берилгенине азыр болсо ошол иштерди аткарылбай, жана орус бизнесмендер акчасын кайта доолоп атышат деп. И ошону мен айткам, жанагы Өмүрбек Абдрахманов интервью бергенден кийин мен Талант Мамат Керимовдон сурагам, мындай иш действительно болду эле, акча берилген десем, да берилген деп айткан. Модин менен действительно мен кезиккем, что айтышкан мына азыр ошондо азыр чогулуш, акционердик чогулуш өткөрүп, Модинди генеральный директорго көрсөтүлөт деп айтышкан болгон действительно.
Текебаевди каралоо, жалаа менен каматуу боюнча бийликтин сценарийи кынтыксыз ишке ашты. Райондук сотто, андан соң шаардык соттогу процесстер баштан аяк мыйзам бузуулар менен өттү. Шаардык сот айыпталуучулардын акыркы сөзүн укпай, райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Ал эми жогорку сот 2 күн бою процессте уктап отуруп, 2 инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Токтом акыркы даттанууга жатпай, төрагалык кылган судьялар колдоп коюлду. Düşünümden düşünüktü. Düşünüktü mü? Адвокаттар төмөнкү 2 инстанциянын чечимин мыйзамсыз болгон. Алардын өкүмдөрүн жокко чыгарып, ишти кайра тергөөгө жибериңиз дешти. Мындан сырткары 2010-жылдагы Конституциялык кеңешменин мүчөлөрүн суракка алууну суранышты. Бирок адвокаттардын дээрлик бардык өтүнүштөрү четке кагылды. Чечим күтүлгөндөй эле болду. ГКБ моим подзащитным инкриминирует статью 303, отнюдь не статью 166 УК. По их доводам создана целая преступная группа, состоящая из высокопоставленных лиц. И по элементарной логике, такая преступная группа не знала, что государство со своими 49% акций сможет провести внеочередное собрание акционеров. И чтобы об этом узнать, им необходимо было несколько раз инициировать внеочередное собрание. И что, думаете, Базарков, премудрейший человек, помог с наложением ареста на 51% акций и передачей на хранение Министерства решить проблему об избрании генерального директора? Ответ нет. Насколько смешны доводы следствия и ничем не аргументированы, особенно якобы гениальное предложение Базаркова, желание посадить моего подзащитного, от него благоразумие у следователей ГКМ, ибо я не нахожу других объяснений. Доводы следствия в данной части вместе с гениальным предложением Базаркова абсолютно неуместны. Абдан жакшы маанай менен келгенбиз. Биз бүт далилдеп бердик. Биринчи инстанция, биринчи май райондук соту, анан Бишкек шаардык соту туура эмес чыгарган бүт аныктап берсек, жогорку сот өзүнүн эмесинде калтырды, күчүндө. Эми түшүнүктүү эле болуп калды баарыбызга. Бул заказной иш экенин баарыбыз түшүнүп атабыз. Жогорку сот дагы өзүнүн оценкасын бере алган жок. Булар мындай орустар айткан доказали, что они все-таки подконтрольны Белому дому. Ошол. Текебаев менен Чотоновдун тарапташтары саясатчылардын ишин судья Кеңешбек Токтомамбетовдун карагандыгына нааразы болушту. Токтомамбетов чоң суммадагы акча алдамчылыгы менен качып жүргөн кылмышкерди актап жиберип, 2012-жылы сот тандоо кеңешинен өтпөй калган. Андан соң башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жардамчысы болуп иштеген. Ушул адам резонанс жараткан саясий ишти кароого кандай укук алды дешет алар. Мы выражали свою позицию, мы продолжим выражать свою позицию публично, общественно. Большое количество людей, видя, какой беспредел происходит, и это касается не только политиков, это касается уже и простых граждан, присоединяются к нам, выражают свою позицию. Поэтому партия Тамикен, конечно же, говорила и будет говорить свое слово и в парламенте, и в общественном пространстве. Эки күн мен ойлойм, бул жөнөкөй эле мындай спектакль болду. Калп эле биз угумуш болуп, өстөрүп отурушту. Ошол чечим бүгүн окуп берген чечим мурунтан эле жазылган чечим болуш керек. Ал деле ушул соттун, жогорку соттун чечими эмес болуш керек. Мен ойлойм, муну президент тараптан, бийликтен келди буйртма. Ошондуктан эч бир мындай биз тараптын доводдордун, фактыларды эске албай эле чечим чыгарып коюшту. Учурда Текебаев 47-чи түзөтүү колониясында, Чотонов 27-чи колонияда. Алардын мыйзамсыз камакта жатышкандыктарын айтышкан адвокаттар ишти бул боюнча калтырбайбыз, эл аралык сотторго чейин барабыз, Текебаевдин ак экендигин далилдейбиз дешет. Биз бүгүнкү чечим менен баягы айтып атпайбы, бул акыркы чечим, баягы обжалование не подлежит деп. Биз макул эмеспиз. Чечим бул мыйзамдуу болуп турмак, бул деген справедливый болуш керек, акыйкаттуу болуш керек. Ошондуктан бүгүн биз макул эмеспиз, ошол боюнча калбайбыз. Ошентип кыргыз соттору улуттук лидер Текебаевди мыйзамсыз соттоп, бийликтин буйругун аткаргыч орган экендигин далилдешти. Бирок коомчулук эртеби кечпи Текебаевдин акталып чыгышына ишенет. Ал эми Текебаев болсо башына түшкөн түйшүктөн сынбай, өзүнүн ак экендигин далилдейм деген бекем ишенимде.
Я чувствую свое моральное превосходство над всеми, кто обвиняет меня. Я уже выиграл исторический спор. Если даже будет проигрыш в суде, это будет временно, как бы отступление. Ну, исторический спор Атамбаев проиграл. И это точно.